Исламды жарым жартылай кабыл ала албайсың. Акыйкатта Аллахка жана анын элчисине ишенбегендер жана Аллах менен анын пайгамбарынын ортосун ажыратууну каалагандар биз кээ бирине ишенебиз да, кээ бирине такыр ишенбейбиз деп ортодо капырлык менен ыймандуулуктун ортосунда бир жолду карманууну каалашат. Алар анык капырлар. Биз капырлар үчүн кордоочу азапты даярдадык. 4-сүрө 150-151 аяттар. Куран айтып атат: Исламды жарым жартылай кабыл ала албайсың. Исламды кабыл алганда аны толугу менен кабыл алыш керек. Кээ бир адамдар айтат дейт: биз кээ бирине ишенебиз дагы, кээ бирине такыр ишенбейбиз исламдын деп ортодо капырлык менен ыймандуулуктун ортосунда бир жолду карманууну каалашат. Муну кандай деп түшүнсөк болот? Мындан кийинки аяттарды окуй баштаганда бизге түшүнүктүү болот. Эй мумундар, ислам динине толук киргиле. Шайтандын жолдоруна ээрчибегиле. Чындыгында ал силер үчүн ачык душман. 2-сүрө 208 аят. Ошондой эле орусчасы: О те, которые уверовали, принимайте ислам целиком и не следуйте по стопам дьявола. Воистину он для вас явный враг. Исламды толугу менен кабыл алгыла деп атат. Толугу менен, жарым жартылай эмес. Аны кандай деп түшүнүш үчүн мына принимайте ислам целиком дегенде 72 деген цифрада Элмир Кулиевдин котормосундагы Куранда артында түшүндүрмө берип атат мындай деген. Мына 72-нчи хадис. Ас-Сади писал: Всевышний Аллах приказал правоверным принимать ислам целиком, выполнять все предписания религии и не отказываться от некоторых из них. Аллах исламды толугу менен кабыл алга деп буйруган. Аны кээ бирин тандап, мени туура деп кабыл алып, кээ бирини болсо жок бул мага жакпайт деп кабыл албай койбошуңар керек. Баш тартпашыңар керек. Мисалы, намаз окуганы жагат, бирок могу кол кесмеyi мага жакпайт. Же орозо кармаганы жагат, туура деп эсептейм. Ал эми ташпаран кылган мага жакпайт деп кээ биринен баш тартпашыңар керек. Исламды толугу менен целиком бүтүн эмнелер жазылса, ошону толугу менен кабыл алышыңар керек. Андан ары мындай дейт: Мусульманин не должен уподобляться тем, которые обожествляют свои собственные желания, выполняя повеления Аллаха только тогда, когда они совпадают с их желаниями, и отказываться от них, когда им захочется. Мусульман деген өз каалоолорун Кудай кылып албаш керек. Өзү каалаган учурда Аллахтын айткандарын аткарып, анын түшүнүгүнө, ички оюна туура келип атса кабыл алып, ал эми туура келбей атса же түшүнүгүнө дал келбей атса, андан баш тартпаш керек. Мусульманин обязан подчинить свои желания требованиям религии. Мусульман деген өзүнүн каалоолорун ислам дини эмнени талап кылып атса, ошого баш ийдириш керек. Эгер ислам дини кол кес деп атса, урлардын колун кесиш керек. Сага жагабы, жакпайбы, кол кесишиң керек. Ташпаран кал деп атса, ташпаран калышың керек. Башка диндегилерди кысымга алып кодула, өлсө көмдүрбө, ал эле эмес өлтүрүп ташта өздөрүн десе, сага жагабы, жакпайбы кабыл алышың керек. Эгерде көп аялдуулукту айтып атса, сен бул мага жакпайт деп айтканга акың жок. Сен өзүңдүн каалоолоруңду диндин талабына баш ийдиришиң керек. Эгерде Куран айтып атабы, жихадка баргының, жихад менен ислам динин тарат деп.
бул мага жакпайт деп айта албайсың. Сен өзүңдүн каалооңду баш ийдиришиң керек. Мага менин оюма, каалоома туура келет экен, мунусу мен ушуну аткарам, а монусу туура келбейт экен, мен муну аткарбайм деп айтууга сенин акың жок. Ошондой эле мындай дейт: если же он не способен выполнить часть предписаний, эгерде ал адам кээ бирөөнү Куранда көргөзүлгөн, ислам дининде көргөзүлгөн жоболордун баардыгын аткара албай атса, то он должен иметь твердое намерение выполнить их при первой представившейся возможности. И благодаря своему намерению он восполнит упущенное. Эгерде кайсы бир себептер менен ал исламдын жоболорун толугу менен аткара албай атса, мисалы үчүн светтик мамлекетте жашап, аякта кол кесмей, ташпаран калмай, башка диндегилерди өлтүрмөй дегенди аткара албай атсаң, светтик мамлекет болуп. Анда ичиңден он должен иметь твердое намерение выполнить их при первой представившейся возможности дейт. Ал эң биринчи бир ыңгайлуу учур келер менен ошону аткарганга ичиңен толук даяр болуп турушуң керек. Мисалы, светтик мамлекет болуп, сен анын баарысын аткара албай атсаң, бирок ошол эле светтик мамлекетте мусулмандар көбөйүп отуруп, анан кийин светтик дегендин бизге кереги жок, биз ислам мамлекети болобуз дей турган болсо, анда сен ошол замат Курандын көргөзгөн кол кесмей, бут кесмей, баш кесмей, ташпаран калмай, көп аялдуулук, аялдарды сабамай, жана андан башка жихад, баардык айтор көрсөтмөлөрүн аткарганга даяр болушуң керек. Ошондо дейт, и благодаря своему намерению, ошондой ички ой максатың менен он восполнит упущенное. Буга чейин аткара албай жүргөн нерсенин баарысын тең аткарып, ошону толуктайсың. Андан аркай. Акыйкатта эки жүздүүлөр тозок отунун төмөнкү катмарында болушат. Сен алар үчүн жардам кылуучуну таппайсың. 4-сүрө 145-аят. Эки жүздүүлөргө Аллах ушундай жаза берет экен. Тозоктун төмөнкү катмарында болот. Ушунун эле орусчасын окусак астында: воистину лицемеры окажутся на нижайшей ступени огня, и ты не найдешь для них помощника. Ушул аяттын 181 деген номер жазылып турат, ошонун аркасынан карасаңар, Кулиевдин котормосунда мындай деп түшүндүрмө берет ушул эле аятка. Лицемерие — это внешнее проявление приверженности исламу и сокрытие неверия и неприязни к религии. Лицемерие же болбосо экижүздүүлүк деген бул сыртынан исламга ишенем, мен мусулманмын деп коет дагы, бирок ички дүйнөсү менен ага толук колдобойт, кошулбайт. Людей, обладающих такими качествами, называют лицемерами, потому что они демонстрируют приверженность исламу при одних обстоятельствах и отвергают его при других. Мындай адамдарды эки жүздүү деп атат. Себеби алар кээ бир учурда исламдын жоболорун колдогонун көргөзөт, туура деп. Ал эми кээ бир учурда жок, бул туура эмес, мен буга кошулбайм дешет. Мындай адамдарды эки жүздүү дейт. Если лицемерие проявляется в убеждениях человека, то оно выводит человека из лона религии и ввергает его на низшую ступень ада. Эгерде адам исламга толук кошулбаган жанагындай эки жүздүүлүктү көргөзсө, жана ошол анын ички убеждениясы болсо, ички түшүнүктөрү, анда аны динден чыгарат. Жана тозоктун эң түбүнө жазасын алат деген түшүнүктү берип атат бизге. Лицемер деген исламды сырткы көрүнүшү менен кабыл алам деп, мен мусулманмын деп, бирок толугу менен кабыл албаганды, жоболору менен макул болбогонду, аны лицемер же болбосо эки жүздүү деп айтат. Мунафык дейт.
Курандын тили менен айтканда. Эми мунафыкты кантип билет? Силердин араңардан согушкандарды, ошондой эле Аллахтан, анын элчисинен жана муумундардан башкаларды дос тутпагандарды Аллах аныктабаган боюнча калтырып коет деп ойлойсуңарбы? Аллах силердин жасап жаткан аракеттериңерден кабардар. Башкача айтканда, Аллах деген эң биринчи аныктайт. Сен чын эле могу мушриктерди, мунафыктарды, капырларды дос тутпай, аларды жек көрүп, алар менен алака түспөй жүрөсүңбү? Же алар менен дос болуп, же колдоо көргөзүп атасыңбы? Эгер колдоо көргөзүп атсаң, анда сен мунафыксың. Ошондой эле согушка барып, согушту колдоп атасыңбы? Жихадты. Анда сен мусулмансың. Эгерде колдобойм, жок бул жихадка мен макул эмесмин десең, демек сен мунафыксың. Ошону биринчи Аллах аныктайт деп атат. Алыктап туруп, мына 12 деген цифрада ошол эле китепте жазылып турат астында, ким мушриктерди, мунафыктарды, капырларды Аллах өзү аныктайт. Кийинки ошондой эле ал согуш мунафыктарды, эки жүздүүлөрдү билүү үчүн да буйрулду. Аларга келгиле, Аллах жолунда согушкула жана коргонууга тургула деп айтылса, алар эгер согушууну билсек, силердин артыңардан ээрчийт элек дешти. Алар ал күнү иманга караганда капырлыкка жакыныраак болчу. Алар жүрөктөрүндө болбогон нерсени ооздору менен айтышты. Аллах алардын жашырган нерселерин жакшы билет. Кенде айтылып аткандай, ошондой эле ал согуш мунафыктарды, эки жүздүүлөрдү билүү үчүн да буйрулду. Ал жөн эле исламды жихад менен таратыш үчүн эмес, согушка жүргүлө дегенде, барбайм дегенде десеңер, анда силер мунафыксыңар дейт. Ал мунафыктарды билүү үчүн дагы буйрулган. Эгер согушту колдогон адам өзү да барып, өзү бара албаса, акчалай каржылап, согушту толугу менен колдоп турган адам, демек ал мусулман. Ал эми ким колдобойм десе, анда ал мунафык экендиги мына аныкталат. Ошон үчүн айтып атат мына. Ошондой эле согуш мунафыктарды, мунафык деген ким? Эки жүздүүлөрдү билүү үчүн да буйрулду. Аларды жүргүлө согушка десе, ар кандай шылтоон айтып, жок мен барбайт элем, мен согушту канды билсек барат элек, ана билбейбиз, биз бара албайбыз деген ар кандай шылтоон айтсаң, демек сен мунафыксың. Мына сен ушинтип аныктап коет. Кийинки аят. Алар рас, биз да силерденбиз деп Аллахтын аты менен карганышат. Бирок чындыгында алар силерден эмес. Алар коркок коом. Астында түшүндүрмө берип атат. Мунафыктар, эки жүздүүлөр, биз силердей эле такыба мусулманбыз деп жалган айтышат. Эмне себептен? Анткени согуштан, өлүмдөн абдан коркушат. Кийинки аят. Кийин иман келтиргендер, жер которгондор жана силер менен бирге дин үчүн күрөшкөндөр, алар силерден. Эгер дин үчүн күрөшүп, дин үчүн согушуп атсаң, демек сен мусулмансың. Ал эми сен жок, мен могу жихадына кошулбайм, туура эмес көрөм, мен альхамдулилля мусулманмын, бирок буга кошулбайм десең, демек сен мунафыксың. Мунафыктар үчүн Аллахтан кечирим сурасаң да, сурабасаң да, ал тургай 70 жолу кечирим сурасаң да, Аллах аларды эч кечирбейт. Бул алардын Аллахка, анын элчисине каршы чыкканынан. Аллах бузуку коомду туура жолго багыттабайт. Алар Аллахтын элчисине каршы чыгып, согушка барбай отуруп калганына сүйүнүштү. Аллах жолунда мал, мүлкү жана жандары менен согушууну жек көрүштү. Алар бул ысыкта согушка чыкпагыла деп айтышты. Эгер түшүнсө, тозок оту мындан да ысык деп айт. Мунафыктар согушту колдобогондор дейт.
согушка барбайбыз десеңер, согушту жаман көрсөңөр, жихадты, демек сен мунафыксың. Андайды Аллах жек көрөт. Эки жүздүүлөргө алар үчүн коргулуучу азап бар экенин кабарлады. Момундардын ордуна капырлар менен достошуп жаткандар, алар капырлардан сый урмат издеп жатышабы? Акыйкатта бардык урмат, сый Аллахка гана таандык. Эки жүздүүлөр же мунафыктар, алар үчүн кордоочу азап бар экенин кабарлады. Эмне себептен? Анткени момундардын ордуна капырлар менен достошуп жаткандар. Капырлар менен достошуп деген сөзсүздүү деле Аллахка түсүп мамиле түзүү эмес, бирок аларга колдоо көргөзсөң дагы сен демек доссуң. Курандын бул түшүндүрмөсүнө же аятына ылайык сен бир да капыр менен, башкача капыр деп кимди айтат? Ислам динине ишенбегендин бардыгы сен капыр. Демек сен орустар менен дос болбошуң керек, алакка түспөшүң керек, Европала мамлекет менен алакка түспөшүң керек, Америка менен түспөшүң керек. Дегеле дүйнөдөгү мусулмандардан башкалардын баарысы менен эч кандай алакка түспөшүң керек. Ал эле эмес, мамлекеттин ичинде дагы башка динге ишенген адамдар менен, христиандар менен эч качан жакшы мамиледе болбошуң керек, дос болбошуң керек. Ал эле эмес, эгерде алардын укуктарын коргоп чыксаң, анда сен аларга дос болуп аткан сыяктуу эсептелесиң. Ошон үчүн айтып атпайбы? Алар капырлардан сый урмат издеп жатышабы деп. Акыйкатта бардык урмат, сый Аллахка гана таандык. Кийинки аят. Эй пайгамбар, капырлар эки жүздүүлөр менен күрөшкүн жана аларга бекем тур. Алардын баруучу жайы тозок жана ал кандай жаман. Аллах айтып атат, капырлар менен эле күрөш деген жок. Капырлар менен күрөшүшүң керек. Бирок ошон менен бирге эки жүздүүлөр менен да күрөшкүн деп атат. Мунафыктар менен. Ал эми мунафык эки жүздүү деген ким? Алар исламды толугу менен колдобогон, толугу менен исламды кабыл албагандар, алар мунафыктар. Ошол мунафыктар менен эки жүздүүлөр менен дагы күрөш деп атат. Кээ бирлер айтат, жанагы террористтик уюмдар, ИГИЛ жана башка террордук уюмдарды жок, булар мусулман эмес, анткени булар капырлар менен эмес, мусулмандарды дагы өлтүрүп атпайбы дейт. Туура? Анткени алар чыныгы мусулман. Куран эмне деп үйрөтүп атат? Капырлар менен эле күрөш деген жок, башка диндегилер менен. Ошондой эле эки жүздүүлөр менен дагы күрөшкүн деп атат. Эки жүздүү деген бул исламды мен мусулманмын деп, бирок аны толугу менен колдобой, толук кабыл албай, өзүнө жаккан же болбосо өзүнүн түшүнүгүнө, ички дүйнөсүнө туура келген нерселерин кабыл алып, ал эми туура келбеген нерсесин түртүп, жок мен мунусуна кабыл албайм, кол кесмей, баш кесмей, таш бараң калмай, жихад, көп аялдуулук, мута, басып алган жерден зордуктамай дегендерин мен кабыл албайм десең, демек сен мунафыксың. Ал Куран айтып атат, капырлар менен эле эмес, ошол мунафыктар менен дагы күрөшкүн деп атат. Кийинки аяттан карап көрөлү. Эй пайгамбар, капырлар жана мунафыктар менен күрөш. Аларга катаал мамиле кыл. Алардын кайтып келер жайы тозок. Ал кандай жаман орун. Куран капырлар менен эле эмес, мунафыктар менен да күрөш деп атат. Эки жүздүү болгонду жада калса Куран же ислам дини өзү айыптап, ошону жек көрүп атат. Аларга катаал мамиле кыл деп атат. Анткени көп учурда байкайбыз да, адамдар айтат, "Алхамдулилла мен мусулманмын. Бирок могу көп аялдуулугун мен колдобойм. Алхамдулилла мусулманмын, бирок таш бараң калганынан кол кесмей дегендерин мен колдобойм."
Elhamdülillah musulmanmын, бирок могу жихад дегени туура эмес. Кандайча туура эмес? Эгерде сен мусулман болсоң, анда сени толук колдошуң керек. Толук Куран, хадистер эмнени айтып атса, ошону толугу менен кабыл алышың керек. Целиком деп турат. Целиком, баарын бүтүн бойдон кабыл алышың керек. Тандап бирөө жагат, бирөө жакпайт, мунусун кабыл алам, мунусу жакпайт дегенди мунафык дейт, эки жүздүү дейт. Аны жада калса Куран өзү айыптап, андайларды жаман көрөт. Андайларга катаал мамиле кыл дейт. Капырлар менен эле эмес, мунафыктар менен да күрөш. Алар тозоктун эң түбүндө болот деп атат. Ошондуктан ушул аяттарды окугандан кийин бир аз ойлонсок да, биз адамдар ушул толугу менен ушул исламдын жоболорун колдойсуңарбы? Кол кесмей, бут кесмей, бүт жиркеништүү, ал эле эмес педофилия, некрофилиясынан бери колдойсуңарбы, макулсуңарбы? Эгер макул болсоңар, анда ошондой болуп жашаш керек. Ошону туура деп. Жок, бул туура эмес десе, анда бул туура эмес деп ачык баш тартыш керек да. Анан эки жүздүүлөнүп, ооба мен мусулманмын деп мусулмандар жакта да болуп, качан добуш керек болсо, же көпчүлүк мусулман болуп аткандан кийин ошолордун арасында жашаш керек болуп атса, ал эми жиркеништүү нерселерин айтып кирсе, жок мен буга мунусуна кошула албайм, мунусун колдобойм, бирок алхамдулилла мен мусулманмын дегенди эки жүздүү дейт да. Аны Куран өзү айыптап атат. Ошондуктан бул сабакты өткөндөн кийин өзүңөр ойлонуп көрсөңөр да, анан тиешелүү чечим чыгарсаңар. Же толугу менен мусулман болуш керек, же толугу менен баш тартыш керек. Мунафык болуп, ар эмес же бер эмес, ооба мен мусулманмын, бирок мунусуна кошулбайм деп жүргөн, аны жада калса ислам өзү айыптайт. Ошондуктан ойлонуп көрүп, бул сабактардагы биздин ойлонуубузга бир кандайдыр бир деңгээлде түрткү берип, анан бир тиешелүү чечим чыгарып, тиешелүү туура бир позицияны ээлеп, бир өзүнүн оюн ачык айтып, туура позицияны ээлейт деген үмүт менен аяктайлык бүгүнкү сабакты.